Марказ айылынын тургуну Фархот Мусаев түнкү окуяны өз көзү менен көргөн күбөлөрдүн бири. Ал окуя болгон түнү айылдаштары Муратжан Жумабаев жана учурда жараталып Өзбекстандын ооруканасында жаткан Мудинов Адахан менен бирге Портер үлгүсүндөгү 3 автоунаага тоок эттерин жүктөп Кызылкыя шаарынан Халмион айылына алып бараткан. Анын айтуусунда Өзбекстандын аймагындагы транзиттик жолдо өзбек тектүү адамдар аларды токтотуп, чек арачылар болсо эскертүүсүз эле ок чыгарган. Ошо бирөөсү артыга берип качам дегенде машина чукурга түшкөн боюнча ошол калып калды дагы. Өзү бирөөсү качты, бирөөсүгө ок тийип ошол жерде желкеси менен путуга ок тийип азыр оор акыбалда Вадил немесинде Өзбекстан территориясында Вадилде больницада жатат. Бул окуя Өзбекстандын аймагында болгондуктан жергиликтүү укук коргоо органдары тарабынан учурда эч кандай кылмыш иши козголгон жок. Айылдык милиция кызматкерлеринин айтымында бул аймакта мындай учурлар тез-тезден катталып турат. Марказ айыл өкмөтү Өзбекстан менен чектеш болгонуна байланыштуу бул мындай окуялар болуп анда-санда болуп турат, бирок азыркы окуя Өзбекстан территориясында болгондуктан бизде саясий кырдаалар тынч. Бизде эч кандай бизге неме залакасын тийгизген жок. Азыр териштирүү иштери жүрүп жатат. Буга чейин да ушундай окуя болгон. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү дал ушул Марказ айылына жакын жерде Өзбекстанга товар өткөрүп жаткан кыргыз жараны өзбек чек арачыларынын огунан каза тапканын билдирет. Ал боюнча биздин коргоо органдары тиешелүү чараларды көрүп атат. Эми негизги ушундай көрүнүштөр болгон окуялар бул биздин азыркы учурдагы Кыргыз Республикасы менен Өзбек Республикасынын чек ара аймактарынын такталбаган негизинен болуп атат. Белгилей кетчү жагдай. Окуя болгон Өзбекстанга караштуу транзиттик бул жолду айланып өтүүчү Көктала Пүлгөн жолу пайдаланууга берилгендигине карабастан, кыргызстандыктар товарларын адаттарынча Өзбекстандын Каражантак айылы аркылуу алып өтүшкөн. Мирлан Маматалиулу, Адылбек Акматов, Коомдук 1 канал, Баткен облусу.